канча кыйнаганы. Айтап албай тамамдай айланды. Бир карап өтсөң күнүмдөй, бир отмуштунун бүрүндөй, далбастап калат үмүтүм. Айдалайга чейин ey түңүлгөй. Билгизбей койсом оюмду, бир да сөз таппай орунду. Канчалык кайрат кылсам да ай калтырай басат ey боюмду. Жүрөктүн эркин талашып, жүзүңө күлкүм жарашып, өзөккө түшкөн өрт болор. Ай өзүмдөн калсам той адашып, өзөккө түшкөн өрт болор. Ай өзүмдөн калсам той адашып, ай өзүмдөн калсам адашып. Кайдасың айтчы барайын, сагындым сенин караның. Ашыгып калдым кантейин, жүрөгүңө жолду табайын. Жүрөгүм толкуйт кантейин оюмдан, жалгыз өзүң кетпедиң. Сагынып сени турсам да, а бирок мага келбейсиң. Ашыгым сулуу периштем, дечелең жаным мени сен. Чок таштап менин сүйүүмө, башкага кеттиң эми сен. Мекенибизде saat 18. Жайдыргычтыр
жайлоо жытту илеби. Баласында бардык ою тилеги, билбей жүрөм кандай заттан бүттү экен. Бизди тууган энелердин жүрөгү. Ар шейшембиде саат 18:00 журналист Асел Гайыпова апалар мектеби берүүсүнө чакырат. Кутмандуу кушак кечиңиздер менен ардактуу угармандар. Ошентип кайрадан шейшембинин кечи келип, сиздер менен эфир толкуну аркылуу саламдашып жатабыз. Угуп жатканыңыз Үй бүлөлүк Оки радиосу. Микрофондо мен журналист Асел Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова эжекебиз. Ошондой эле режиссерлук пультта Айнара Маматкадырова кызмат кылмакчы. Кутман кушак кечиңиздер менен ардактуу сүйүктүү бизди чыдамсыздык менен күтүп жаткан угармандарыбыз. Биз дагы силерди сагындык. Ооба, ушул күндү чындап эле экинчи күн, шейшемби күн биз үчүн, айрыкча Зульфия эже экөөбүз үчүн өзгөчө бир маанилүү күн десек болот. Кыргызстандагы бизди жети дубанда угуп жаткан угарман апаларыбыз күтүп жатат деп ушундай бир өзгөчө толкундануу менен ошолор үчүн бир пайдалуу кеңештерди бере алар бекенбиз, ошолордун жашоосуна кандайдыр бир жакшы из калтыра алар бекенбиз, ушул эфир аркылуу ошолордун көйгөйлөрү менен бөлүшүп, кубанычтарын менен бөлүшүп, ушу жашоосундагы кыйынчылыктарында жеңилдик бере алар бекенбиз деген тилекте келебиз. Ошондуктан болгон ушул дареметибизди, күчүбүздү, болгон билимибизди дегендей ушул апа менен баланын, эне баланын ортосундагы мамилелерге, эне баланын ортосундагы кубанычтарга, көйгөйлөргө түрдүү деги эле ушул эне баланын ортосундагы жашоого байланышкан темаларды козгоого арнап келатабыз, ардактуу угармандар. Андыктан бүгүн дагы сиздер менен ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, учурашып, сиздер менен дагы бир теманы ортого салуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп отурганыңыз үчүн чын жүрөктөн кубанычтабыз. Биз менен байланышка чыганга даярдана бериңиздер, ардактуу угармандар. Бүгүн биз балдар тарткан сүрөттөрдөн эмнелерди билүүгө болот деген теманын айланасында сөз кылалы деп турабыз. Биз менен байланышка чыгууну каалаган угармандар үчүн байланыш сандарын дагы жолу эсиңиздерге салып кетели. WhatsApp, Telegram аркылуу бизге билдирүү калтырууну каалаган угармандар 0705 53 16 64 сандарын терсе болот. Ошондой эле түз эфирге телефон чалып биз менен оюн ортого салам деген угармандар үчүн 0312 91 19 19 сандары кызмат кылмакчы. Демек биз бүгүн балдар тарткан сүрөттөрдөн эмнелерди билсек болот деген теманын айланасында сүйлөшөбүз, Зульфия эже. Бул негизи адам баласы, адамдын жан дүйнөсү бир океандай терең десек болот, өтө табышмактуу дегендей. Эзелтеден эле негизи эле балдар эмес, адам баласы айрыкча байыркы учурларда, мисалы баягы кагаз, бул китеп деген чыга элек кезде эле ата бабаларыбыз деле мисалы үчүн өздөрүнүн жашоосун, оюндагы нерселерин кагаз бетине, баягы таш бетине, аска бетине түшүрүп келген учурлар бар эмеспи? Биздин эле ошо Кыргызстандагы Жалал Абад областынын Тогуз Тороо районундагы Саймалуу таш улуттук паркы, ошол аска бетине чегилген сүрөттөрдүн галереясы деп атасак болот. Анда кыргыз эли өзүнүн ошол таш бетине ошол атайын адамдар кандайдыр бир темир куралдардын жардамы менен өздөрүнүн жашоосуна байланышкан көптөгөн сүрөттөрдү калтырган. Жылмакай таш бетине ушу жаныбарлардын сүрөтүн, анда турмуш тиричиликке байланыштуу көчмөн улуттун, көчмөн элдин жашоосуна байланышкан көп сүрөттөрдү көрсөк болот. Ушунун өзүнөн эле бир мындай адам баласы жан дүйнөсүндөгү болуп жаткан нерсени чагылдырууга, калтырууга, башкаларга билдирүүгө ушу эзелтеден эле далалат кылып келген. Ушул нерсени сезип, туюп келген дегендейчи. Бала түгүл чоң киши деле ошо өзүнүн ичиндегисин сыртка чыгаргысы келет, билдиргиси келет. Кандайдыр бир сөз менен айтып жеткире албай турган сезимдерин ошол кагаз бетине түшүрүп келишет. Буга музыканттарды салсак болот, баягы эсептесек болот ушулардын катарына. Алар дагы өздөрүнүн жан дүйнөсүн музыка аркылуу билдиргилери келет. Ушул сезимдердин аркасынан жаралган музыкалар, дүйнөлүк музыкалар бар, керек болсо классикалык музыкалар адамдын жан дүйнөсүндөгү бир түрдүү эмоцияларды, түрдүү толгонууларды, ой санааларды жарыкка чыгарган, алып чыккан чыгарма, искусствонун түркүн чыгармалары бар дегендей. Демек, бала чагынан эле адам баласы өзүнүн жан дүйнөсүндөгүнү тышка чыгарууга, таанытууга аракет кылып келет экен.
Бүгүн болсо биз балдар тарткан сүрөттөрдөн эмнелерди билүүгө болот деген теманын айланасында сөз кылсак деп турабыз. Жогоруда белгилегенидей, бизди 7 дубан угат. Эгерде биздин радиобузга жаңы гана, биздин толкунга жаңы гана кошулуп бизди угуп жаткан угармандар болсо, биз жыштыктарыбызды айта кетели. Мүмкүн тааныштарыңыздар жерлерде, ушу 7 дубан элинде болсо, ушул жыштыктар менен бөлүшүп биздин радиону угууга чакырсаңыздар деген ойду айткым келет. Анткени биздин Окей радиосу Кыргызстандагы биринчи үй бүлөлүк радио болуп, жалаң гана ушу үй бүлөнүн жыргалчылыгы үчүн, үй бүлөнүн бактылуу жашоосу үчүн, үй бүлөнүн ошол ынтымагы үчүн керек боло турган темаларды козгогон берүүлөрдү даярдаган радио деп айтсам жаңылышпайм. Андыктан жыштыктарды белгилей кетейин. Бишкек шаарында 100 жана 5 FM жыштыгынан бизди уга аласыздар. Ал эми Ош Жалал Абадта 88.4, Нарында 87.5, Токтогул, Каракөл шаарларында 88.3 жыштыгынан, ал эми Көл менен Ысык көл дубаны менен Кочкордо 88.8 жыштыгынан уга аласыздар. Ошондой эле Талас өрөөнүндө 88.9 жыштыгынан бизди уга аласыздар, ардактуу угармандар. Ошондуктан дайыма биз менен байланышта болуп, биздин кызыктуу сиздер үчүн арналган урматтуу угармандар, ушу жан дүйнөнүн тереңинен чыккан, биздин болгон ушу жүрөгүбүздүн тереңинен, чын жүрөктөн жаралган ушул уктурууларыбызды дайыма угуп, биз менен ортоктош болуп, дайыма байланышта боло бериңиздер деген каалоону айта кетейин. Демек, балдар тарткан сүрөттөрдөн эмнелерди билүүгө болот? Кезекти сизге берейин, Зүлфия эже. Психолог катары ушул кээде мындай билинбейт го, баланын сүрөт тартып атканда маани бербеген учурлар дагы болот. Кээ бир балдар сүрөттү жакшы тартса гана биз менин балам сүрөтчү болот го деп коебуз. Бир учурда жакшы тартат, бирок кийин кайра эле калтырып коет дегендей. Адам баланын жашоосунда дагы кайсы бир учурда ошо сүрөткө кызыгуу болот. Кээ бир балдарда кызыгуу бир нече убакыттан кийин өчүп калат, же болбосо кичинекей кезинде эч кандай сүрөт тартпаса деле кийин сүрөтчү болуп кеткендер болот. Бирок ушул аркылуу эмоционалдык, психикалык жана физиологиялык абалы тууралуу баланын билсе болот деген пикир бар экен. Ооба, албетте. Ушуну ортого салып кетсеңиз, кандай кылып билсе болот? Эмнени билсек болот балдар тарткан сүрөттөрдөн? Негизи сүрөттөрдөн жаш балдар көзгү сыяктуу ички жан дүйнөсүндө эмне болуп жаткандыгын, өзүнүн инсандыгын, анан каалоолорун, кыялдарын, анан коркунучтарын чагылдырат да. Жаш балдардын сүрөттөрүн карап, психологдор баланын өөрчүп жатканына баа беришет. Анткени мындай ошол балдардын сүйлөө аппараты жакшы өөрчүү элек болгондуктан, жаш балдар өздөрүнүн ойлорун, сезимдерин, өзүнүн коркунучтарын, жан дүйнөсүндө, ички жан дүйнөсүндө эмне болуп жаткандарын алар сөз менен жеткире алышпайт. Ошол себептен психологдор көп учурда ошол сүрөт тартканга суранышат да балдарды. Бизде ушундай бир окуя болду. Менин бир таанышым айтып калды да. Кызыбыз кичинекей 4 жашындагы жүргөндө аябай түнт болуп кетти. Же билбейбиз эмне болуп атканын, врачтарга алып барсак да билбейт, анан психологдорго алып баргыла деп кеңеш бергендиктен психологдорго алып барганда, кызыбызды психолог алып барганда анан бир нече жол бардык, бир нече жол сүрөт тарттырды. Анан сүрөт тартканда кечке эле чоң апасын чоң кылып тарта берди дейт да, чоң апасынын эле сүрөтүн тарта берди. Анан психолог кыз менен иштеп келгенде көрсө, ошол кичинекей кыз чоң апасы менен чоңойгон экен, ошо 4 жашына чейинчи. Анан ата энеси келип алып кетип, анан көп эле болуптур алып кеткенине, бирок аябай чоң апасын сагынгандыктан, ал же өзүнүн ошол мен сагындым деп же айтып бере албагандыктан, ал мындайча айтканда ооруп калган да. Анан ошол психологдор аныктап берип, мына чоң апасын сагынып аткан экен деп, чоң апасын алып баргандан кийин көңүлү ачылып, жакшы болуп калган да. Мындайча айтканда, балдар өзүнүн сезимдерин сөз менен айта албай турган учур болот. Анан ошол учурда бизге ошо сүрөттөр жардамга келет да. Анткени бул нерсе сен айткандай чыгармачыл деп айттың, бул ичинен мындай чыгарыш керек ошол балачы. Анан ошол сүрөт аркылуу балдар өздөрүнүн сезимдерин, эмнелерди башынан өткөрүп жаткандарын баардыгын ошо сүрөт аркылуу алар ойлонушпайт деле, бирок сүрөткө тартып коюшат. Мисалы үчүн арт терапия деп коет. Оорулуу адамдар деле чыгармачылык менен машыгып, мындайча айтканда, жан дүйнөсүнүн ооруларынан гана эмес, денелик ооруларынан да айыгып кетишкендер болгон да. Эгер балдарды карап көрө турган болсок, 4,5-5 жаштагы балдардын сүрөттөрүн мындайча айтканда аныктасак болот. Анткени алардын сүрөттөрү так маалымат бере алат. Анткени 5 жаштагы балдар
мындай жазып калат, адамды тартып калышат. Ал эми бул жашка чейинки балдар 2-3 жаштагы, 1-1,5 жаштагы балдарга эгерде калем бере турган болсок, анда алар бир точкаларды же болбосо бир төгеректерди эле тартып коет. Алар жакшы калемди кармай албагандыктан дагы биз алардын сүрөттөрүн аныктай албайбыз. Балдардын биз 4,5-5 жаштан баштап балдар качан сүрөт тартып калганда биз аныктап баштайбыз да. Анан кээде балдар ички жан дүйнөсүн айткысы да келбейт да. Айткысы келбей, анан ички жан дүйнөсүн алар мындайча айтканда сүрөт тарт десең, ошо сүрөткө алар тартып беришет. Ошол учурда биз балдарга түстүү калемдер эмес, фломастер, боектор эмес, биз деген ошол учурда балага жакшы А4 кагазын же болбосо жакшы альбом берип, анан жакшы карандаш беришибиз керек. Жана жөнөкөй простой карандаш деп коет го, ошонун катуусун, ТМ деген бар го, ошонун катуусун бергенде биз баланын басым жасаганын дагы көрүшүбүз керек. Ошол аркылуу дагы биз аныктайбыз да. Бала алсыз басым жасайбы же катуу басым жасайбы, ошонун баардыгы эле маанилүү. Эгерде түстүү калемдер менен сүрөт тартсын десек, анда биз калем сапты, түстүү калемдер, фломастер менен алардындайча айтканда баардык өңдөрүн беришибиз керек да балдарга. Ошол калемдер менен, фломастер, боектор менен балдар өзүнүн эмоцияларын тартып көрсөтүп беришет да. Биз сүрөттөрдөн мындай диагноз кое албайбыз, диагноз койгонго болбойт сүрөттөр аркылуу эле. Бирок көңүл бөлө турган моменттер бар да. Мээнин иштешине мындай тышкы көрүнүштөрдү, мындай тышкы көрүнүштөр, мээнин иштешиндеги тышкы көрүнүштөр, мисалы үчүн чындыгында бул чын кыймылдар менен байланыштуу да. Психикада пайда болгон ар кандай элестетүүлөр, мындай образдар булчуңдардын кыймылдары менен аяктайт да. Эч ким иште эч нерсе ката албайт. Мисалы үчүн адам деген эч качан жашырын сырды өзүнө ката албайт да. Ичке катылып жаткан, мындай ишке ашпай калган сүрөт мындай ошол нерселер сүрөттөрдө көрсөтүлөт да. Бир дагы адам ошо айтпадымбы, жашырын сырды ичине өзүнө сактай албайт. Эгерде ооз айтпаса, анда биздин колдор, биздин бармактар сүйлөйт. Балдарга мисалы үчүн сүрөт тарчы деп сүрөттөрүн чечмелерден мурда биз айттым, балдарга туура жакшы кагаз берип, жакшы карандаш берип, анан сүрөттөрүн чечмелесек болот. Сөзсүз түрдө баланын жанында болуп, бирок мындай тарт, сен андай тартпа деп такыр аларга кеңеш бербешибиз керек. Бала деген өзү сүрөт тартыш керек. Анан кичинекей балдар сүрөт тартууну көбүнчө оюн сыяктуу кабыл алышат. Ошондуктан кичинекей балдар менен сүрөт тартууну мындай тест эгерде жүргүзө турган болсок, анда оюн сыяктуу да өткөрсөк болот да. Мисалы үчүн эркин сүрөт тарчы, автопортрет, өзүңдүн сүрөтүңдү тарчы, же болбосо бул дүйнөдөгү жок бир жаныбарды ойлоп чыгарып тарчы дегенде дагы бул ошол жаныбарды да тартып атканда бул өзүнүн эмоцияларын, өзүнүн ичиндеги болуп жаткан мындай переживанияларын баардыгын ошол сүрөткө тартып коет да. Жакында мен балама мектептеги жашооңду тартып берчи десем, тартты. Анан тартып бергенден кийин анализ жүргүзүп көрдүм. Ал болсо ал жерде бир дагы тирүү жан жок. Жөн гана мектептин парталарын, мектептин сыртын, мектеп мындайча айтканда тирүү жандар жок экен да ал жердечи. Анан байкап көрсөм, балабыздын мугалими өзгөргөндүктөн ал мугалим менен жакшы тил табыша албай, мектепке баргысы келбей, анан класстарды ар кайсы класска чачырап жүргөндүктөн достору да жок болчу да. Анан бир дагы балдар каякта, бул жакта мугалим каякта десем эле, кайра эле бир кыз бир баланы тартып келди. Анан биздин мектепте бир сүйүү бар деп койду да. Анан ошону тартты. Анан мен ага айтып калдым, сен мектептен бир кызды жактырат окшойсуң, сен мама каяктан билдиңиз деп калды да. Анан ошо сүрөттөрүнөн улам мындай аныктап койсо болот да, алардын азыркы жашап аткан ошол жашоосун аныктаса болот. Ошо балдардын сүрөт тарткандан кийин сөзсүз түрдө балдар менен сүйлөшөбүз, эмне тууралуу тарттың деп. Көбүнчө 6-7 жаштагы эркек балдар динозавр, машина, самолет, мылтыкты, согушту тартышат да. Менин балам да көп согушту, мылтыктарды, танкаларды көп тартып калат. Бул нормалдуу нерсе, анткени бул эркек балдар үчүн нормалдуу нерсе, анткени анын ичиндеги мындай эркектик сапаты калыптанып атат деген нерсе да. Ал эми кыздарды болсо сүрөт тарчы десең, алар жана ханзада, принцесса, орусча, анан гүлдөрдү, кыздардын сүрөттөрүн тартышат. Бул анын мындай ички кыздык сапатын билгизет. Анан балдарга кагаз балдар үчүн бул дүйнө сыяктуу да. Ошол себептен маанилүүсү бул сүрөт кагаздын кайсы жагында жайгашканда аябай маанилүү да.
Мисалы үчүн өзүнө ишенген балдар өздөрүн кагаздын ортосуна тартышат да. А уялчак балдар сүрөттү кичинекей кылып тартышат. Анан кичинекей кылып тартса, мындайча айтканда, бул өзүнө баа берүүсү төмөн дегенди да билдирет да. Өзүнө баа берүүсү ашып кеткен балдар болсо, барактын баарына балчайта тартып, өзү батпай да калышы мүмкүн да. Бул нерсе көбүнчө ата энеси баардык каалоолорун аткарган балдар барго, ошолор көбүнчө ошондой кылып тартышат да, чоң кылып толтуруп салат. Эгерде өзүнө мындай баасы жакшы болсо, анда өзүн чоң кылып эле барактын ортосуна тартат да. Барактын үстүндөгү мынтип карап, кээ бирде байкап көрсөң, кээ бир балдар барактын үстүнкү жагын колдонушат да, үстүнкү жагына тартат. Бул балдар мындай лидерлик сапаттарга ээ болгон балдар көбүнчө ошондой тартат. Ал эми жанагындай интроверт, жоош балдар өздөрүн ылдый жакка тартышат да. Өзүнө ишене албастыгын билдирет, мындайча айтканда башкалардын оюна көз каранды экендигин көрсөтөт да, бул нерсе дагы. Кээ бирде балдар оң жак четине колдонушат да, барактын оң жак четин колдонушат дагы, ошол жакка сүрөт тартышат. Бул балдар келечекке умтулууну билдирет да. Көбүнчө бул активдүү, мындай экстраверт балдар тартышат. Ал эми интроверт, жоош балдар болсо барактын сол жагын колдонушат. Сол жакка тартылган сүрөттөр болсо, бул мындайча айтканда өтүп кеткен убакытты билдирет да. Ал эми оң жагы болсо, бул келечекти билдирет. Анан сол жакка тартылган балдардын сүрөтүн карап көрсөң, алар чын эле жоош балдар, интроверт балдар. Ошол интроверт балдар көбүнчө өткөн чак менен коштошкусу келбей, анан ошол убакыттан алар мындай ошол убакытты тартат дагы. Анан бул балдарды карап көрсөң, көбүнчө кыялдануучу балдар болот. Көп кыялданышат мындай балдарчы. Сызыкчалар бул балдардын нерв системасы жөнүндө да кабарлайт да. Активдүү бала эгерде маанайы жакшы болсо, анда күчтүү басым кылып тартат. Ал эми алсыз басым жасалган жана эптеп калтыраган сызыктар болсо, бул өзүнө ишене албаган балдарга таандык болот. Кээ бир учурда бул депрессияны да билдирет. Анан кээ бирде сызык катуу басым жасалып, кээ бирде алсыз басым жасалган болсо, бул баланын да маанайына жараша болот да. Кээ бир учурда калем менен баракты аябай басып тартып, мындай баракты айрып жиберген, бул гиперактивдүү жана импульсивдүү балдар барго, ачуусу мурдунда болгон, мындай агрессия болгондо дагы ошондой нерсе болуп кетет да, баракты айргыча тартышат. Бала өзүн сүйүктүү, эгерде бала өзүн сүйүктүү сезсе, ата энесинин кам көрүүсүн сезсе, анда бала өзүн барактын ортосуна тартат, жана өзүнө жаккан кымбат адамдарды болсо дайыма жанына тартып алат да. Эгерде өзүн башкаларга караганда мындай чоңураак кылып тартып атса, өзүнө болгон мындай баа берүүсү ашып кеткен учурларда да ошондой тартат да, өзүн чоң кылып башкалардан аябай чоң кылып тартып алат да. Жана айтып кеткендей, ата энеси каалаган баарын аткарган балдар көбүнчө ошондой тартышат. Анан эгерде кийимдеринде да көптөгөн мындай майда чүйдөлөр, детальдар аябай көп болсо, бала өзүнө көңүл бурдургусу келет. Бирок кээ бир мындай перфекционист балдар дагы бар да, алар мындай майда канча бир топчуларына чейин тимбелемам деп тартып чыгышат да. Бул дагы мындай перфекционист, мындай баардыгы жайында болуш керек деген балдар ошондой тартышат да. Кээ бирде балдар ата энесине караганда итти же мышыкты чоң кылып тартып коет. Бул эмнени билдирет? Бул деген мүмкүн ата энеси убактысы көп бөлүнбөй калганда балага, ал ит менен көбүрөөк мамиле кылганда, ит мындайча айтканда ал баланын жашоосунда мындай маанилүүрөөк дегенди да билдирет да. Кээ бирде апасын чоңураак кылып тартып коюшат. Жашоодо мисалы үчүн атасы чоң киши болсо, бою узун киши болсо, апасы кичирээк болсо дагы сүрөткө бирок апасын чоң кылып тартып койгон учурлар болот. Бул деген демек ал апасы атасына караганда маанилүү ал баланын жашоосунда, жана кээ бирде же апасы башкарган болсо үй бүлөнү, анда апасын ошондой узунураак, атасынан узунураак, чоңураак кылып тартат да. Көбүнчө акылдуу инсандардын башын чоң кылып тартып коет. Кээ бирде болот чоң көздөрдү тартып коет, мындай нормалдуу көздөн мындай чоң көздөрдү тартып кое турган болсо, бул дагы мындай коопсузданып атканын билдирет да баланын. Же болбосо жардам сурап жатат деген белги да бул дагы. Көп учурда кулагы жок да тартып коюшат да. Бир сүрөттү көрүп калдым. Бир бала үй бүлөңдү тартып берчи дегенде, ал үй бүлөсүн тартты дагы, анан атасын тартты, атасынын жанына кичинекей баласын тартты, кол кармашып турган, анан апасын тартыптыр, апасынын жанына бир тууганын эжесин тартыптыр да, өзүн эң акырында тартып кичинекей кылып тартып коюптур. Анан карасаң ар биринин эле кулагы жок эле тартып койгон да. Ал бала ойлонгон да жок. Мындайча айтканда мындай тартты да. Атайлаган жок, Атайлап тарткан жок. Ойлонбой эле мындай тартты да ал бала.
Анан бул сүрөттү карап көрсөк эми эмнени билдирет? Атасы менен кичинекей баласынын жана жанында турган кичинекей баласынын мамилеси жакын экенин. Бирок эч ким менен кол кармашпайт. Аралыгында бир мындай аралык бар да ортолорунда. Демек бул үй бүлөдө бири-бирин укпайт деген бул кулагы жок тартылганда көбүнчө укпай жатат деген символ да булчу. Бири-бирин угушпайт мындайча айтканда. Ынтымак жок, ортолорунда мындай аралык бар деген нерсе дагы бул бир аз мындай баарлашуу жок бул үйдө. Бири-бирин угушпайт. Анан өзүн бала деген эң акырына тартып, анан кичинекей кылып тартып койгондагы бул үйдө менин баам ушунчалык эле. Мен ушундай мындай өзүн кабыл албагандай сезет да бул балачы. Апасы менен тиги кызы экөө жакын мамиледе экен, баласы менен кичинекей атасы менен кичинекей баласы жакын мамиледе экен. Ал эми өзү болсо такыр эле тигил жакта анан кулактары жок тартып койгондогу бул демек үйдө баарлашуу жок, бири-бирин укпай жатат деген символ да булчу. Чоң ачылган оозторду да тартып коет. Кээ бир сүрөттөрдү карасаң кыйкырып аткан, мындайча айтканда чоң мындай ачууланып аткан оозторду да тартат балдар. Бул дагы бала үчүн мындай коркунучтун булагы болуп эсептелинет да. Мен бир айтып атсаңыз эсиме түшүп кетти. Баягы Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу деген чыгармасында Толгонай, эң башкы каарман Толгонай, ал өзүнүн башынан өткөргөн жашоосун айтып берет го. Чыгармада өзү ошондой эмеспи? Жерене менен сырдашат, болгон кайгысын, кубанычын айтат дегендей. Анан ошол келин алганда, улуу келинин, Алиман деген келинин жаңы келген кезин, баласы менен жаңы үйлөнгөн кезин анан сүрөттөгөндө баары тең колхоздо иштешет, жолдошу комбайн чабат, трактор айдайт дегендей. Анан баягы келинин кызгалдактарды, талаадан кызгалдактарды терип алып, ошо күйөөсүнүн эмесине, тракторуна баратканын көрөт да кайненесичи. Анан барып эмне кылар экен деп алыстан карап турса, барып кызгалдактарды тепкичине коюп, жанагы трактордун киргендеги тепкичине коюп туруп, анан акырын кетип калат да. Анан аябай жүрөгү жылып, бул экөөнүн ортосундагы сүйүүнү билдирет дегендей сүйүнгөнүн айтат да. Энечи баягы жеренеге айтып берип атат да ошонун баарысын. Анан кийин жесир калат, кийин дагы деле талаада колхоздо иштеп жүрүшөт, бирок колуна аппак гүлдөрдү терип алган болот да, жесир калгандан кийин. Анан кийин бул жолу дагы энеси аны байкайт да, кайненесинин жанында ошол калат эмеспи жалгыз келин экөө. Анан аппак гүлдөрдү терип алып, анан баратканда баягыны эстейт да Толгонай. Эмне кылар экен дегенде баягы кармап туруп жерге чаап анан ыйлайт да келин. Анан ошондо салыштырат. Бир кездеги айырмасы ошол эле дейт. Ал кезде келинимдин башында кызыл жоолук, колунда кызыл кызгалдактар болчу. Бул жолу болсо башында кара жоолук, анан колунда ак гүлдөр депчи. Ошондо сени ушундай бир ичиндеги күйүтү менен баягы ак гүлдөрдү жерге чапкан деп айтат. Анан ошондо мен аябай мындай эсимде калыптыр да, кичирээк кезимде окудум эле ушул чыгарманы. Ошондогу айырма ушунчалык эми Чыңгыз Айтматов улуу жазуучубуз, ушундай бир чыгармалары өзүнчө эле бир жашоо, өзүнчө эле бир салыштырылгыс го эми мындайча айтканда. Анан ушунчалык эсимде калган. Ошондо азыр кызгалдактарды көрсөм ошону эстейм, ак гүлдөрдү көрсөм ошону эстейм да. Ошол эненин, келиндин жан дүйнөсүндөгү бир күйүттү, жан дүйнөсүндөгү кайгыны, кубанычты, сүйүүнү кескин контраст болуп турган ушундай түстөрдү көз алдыма келет да. Так ошондой эле балдардагы сүрөт тартканда жанагындай кандай түстөрдү колдонуп атканы дагы кандайдыр бир маани береби, кандайдыр бир нерседен кабар береби, балдар кандай боекторду колдонуп жатышкандыгы. Ушул жөнүндө кандайдыр түстөр, өңдөр, баланын мындайча айтканда физикалык, психикалык абалында айтып берет да, бул өңдөр дагы, түстөр дагы. Психологияда дагы ар бир түстүн мүнөздөмөсү бар. Бирок ар бир адам мындай түстөрдү ар кандай кабыл алгандыктан бул эрежеде дагы исключение бар деп айтсак болот да. Биринчи жыйынтык чыгарардан мурда бала менен сүйлөшүш керек да. Бул өңдү ал кандай кабыл алат? Бул өң бала үчүн кандай шаңдуу түспү же кайгылуу түспү? Бул түс болсо ошол балада кандай ойлорду чакырат деген сыяктуу биз суроолорду берсек болот да. Балдар канчалык өзүнө өзү баасы жогору болсо, ошончолук балдар ачык өңдөрдү, ачык түстөрдү колдонот да.
Кээ бирде балдар атасын кара боек менен боеп коюшат. Анткени балдар көп учурда атасын кара кофта же кара футболка кийип жүргөнүн эле көрүшөт. Анан ошол себептен дагы кара кылып боеп коет да. А бирок кээде атасы үй бүлөсүн таштап кеткен учурда, көп учурда балдар кара боек менен боешот да. Мен жакында кесиптешимден угуп калдым, мектептерге барып ошо сүрөт тарттырган учурда азыр аябай кайгылуу окуя дейт да, балдарды көрсөң. Же бул согуш болуп жакында ошондой болгондуктанбы дейт. Кара түстөр менен, мисалы үчүн гүлдү карап көрсөң, кызыл гүл, анан жалбырактары жашыл да. Же болбосо ар кандай гүлдөр бар, сары гүлдөр, кочкул, сыя гүлдөр. Бирок балдарга гүлдөрдү тарттырсам дейт, ошо гүлдүн жалбырагы деле кара, гүлдүн өзү деле кара боектор аябай көбөйүп кеткен да. Бул өтө мындай өкүнүчтүү десем болот да. Балдар канчалык мындай кара түстөрдү колдонуп аткан болсо, бул демек анын ички көйгөйлөрүн мындай билдирет да. Эгерде биз өңдөрдү карап көрө турган болсок, анда ар бир түстүн өзүнүн бир мааниси бар да. Мисалы үчүн кочкул көк боек бул ички көйгөйлөрүнө эле көңүл бөлгөн, мындай түнт болуп жалгыздыкты самаганды билдирет. Ачык көк жана голубой деп коет, асмандын өңү, бул көбүнчө балдар каникулга чыкканда ушул боекту көбүрөөк колдонуп калат. Анткени жанагындай мектепте окуп жүргөндө стресс абалы мындай түшөт дегенде, үйдө мындай коркунуч жок. Ошол учурда алар көбүрөөк асманды боешот, көлдү, ысык көлдү тартышат. Мындайча айтканда, бул ички мындай алардын мындай тынчтыгын билгизет да, ички тынчтыкты, мындай ден соолуктун белгиси деп айтсак болот. Жашыл өң салмактуу мындай сезимдерге баланс болгон, көз карандысыздык, коопсуздукка умтулууну билдирет да. Кыйпкызыл кочкул кызыл өң бул агрессияга умтулуу, күчтүү, эриктүү балдар ошондой тартышат. Анан жогорку активдүүлүктү жана толкунданууну билдирет да. Сары өң болсо жашоого оптимисттик көз карашты билдирет. Ал эми сыя өң болсо, мындай фантазиясы өрчүгөн балдар көбүнчө ошол эмени колдонушат да, сыя өңдү. Интуициясы күчтүү, бирок эмоциялык жактан жана интеллектуалдык жактан мындай жакшы өрчү элек балдар көбүрөөк колдонот да, бул сыя өңдү. Күрөң өңдөгү бул күрөң боек терс эмоцияларды, физикалык дискомфортту, мындай жай нерселерди билдирет. Ал эми кара өң нааразычылыктын түзү да, булчу. Чогулуп калган, мындайча айтканда депрессия болуу, өзгөрүүгө муктаж болгон учурду билдирет. Боз өң болсо мындай боштукту, кайгырууну, тревожность деп коет го, мындай тынчсызданууну, ошол нерсени билгизет. Эгерде бала болсо такыр эле өңдөр менен боебойм жөнөкөй эле жана простой карандаш менен эле колдонуп боегусу келбей жатса, анда бул баланын дагы мындай жашоого кызыгы жоктугун, өзү менен өзү болгонун да билгизет да. Анан ошол балдарга сүрөт тартырардан мурда баардык түстөгү калемди бериш керек. Анан ошондо гана анализ жүргүзүш керек да баланын. Сүрөт баланын маанайына да жараша болот да. Мисалы үчүн жаңы эле урушуп кеткен болсо, үйдө бир конфликт болгон болсо, анда сөзсүз түрдө ал сүрөт тартып жатканда ошо таарынычын, ички жан дүйнөсүн, кайгырып жатканын баардыгын ошол кагазга түшүрөт да. Мындайча айтканда, ошол нерв чыңалуусун чыгарып алат ошол кагазданчы. Арт терапия деп коебуз бул нерсени дагы, мындай ошентип чыгарып алганы да жакшы да, баланын сүрөт тартып. Бүгүнкү күндө арт терапевттер колдонушат го, мындай чоңдорго деле арт терапия деп коет го, сүрөт тартканда. Анан сүрөт тартып, ошо сүрөттүн жөнүндө сүйлөшкөндө кадимкидей эс алып, ичиңдеги бир стресс чыгып, мындай эс алып калат да адам деген. Ошондой эле жанагындай кум терапиясы деп коет. Азыр ошондой нерселер дагы аябай эле чын эле мындай жакшы болуп айыгып кеткен адамдар да көп да. Бул аябай жакшы нерсе деп айтсам болот. Анан балдар менен сөзсүз түрдө тарткан сүрөтү жөнүндө сүйлөшүү зарыл да. Ошондо гана биз сүрөттөргө туура мындай талкуулай алабыз да сүрөттөрдү. Балдардын сүрөттөрүн эч качан биз сындабашыбыз керек. Анткени бала сүрөт тарта алышынча тартат да. Биз ошол учурда мактап коюшубуз керек. Анан баланын сүрөтүн тартып алып эле биз айтпашыбыз керек. Мышыкты тарткансың го деп айтпашыбыз керек. Анткени ал мышык болбой калышы мүмкүн, Ал тарта алышынча тартты, бирок ал айтыш керек. Бул эмне дегенде анан бала айтыш керек да. Эч качан баланы сындабашыбыз керек. Бир кичинекей кызды ошентип апасы сындап коюп, анан ушул дагы иш бекен, кийин кантип акча табасың, бул деген иш эмес деп атып, анан ал кыз болсо көпкө чейин ошо сүрөттү таштап койгон. Бирок ошол жөндөмү 78 жашка чыкканда
анын жөндөмү чыгып ал аябай мындай белгилүү эме сүрөтчү болуп кеткен да кийинчи. Андайлар дагы көп. Мындайча айтканда биздин ичибиздеги чыгармачылык ар бир эле адамда бар, бирок көп учурда мындай чыгарылбай эле калып калат да. Балдар көбүнчө мындай үй бүлөсүн тартканды жакшы көрүшөт да. Үй бүлөсүн тарткан сүрөттөр мындай психологдор үчүн бул ачык китеп деп койсок болот да. Бул психологдор эле үчүн эле эмес, бүгүнкү күндө ата энелер деле анализ жүргүзө алышат да, психологдорго барбай элечи. Ал мисалы үчүн баракка тарткан үй бүлө мүчөлөрү алардын бири бири менен болгон мамилесин баяндап берет, эмоционалдык байланышын көрсөтүп берет. Эгер өзүнө жакпаган адам болсо ал тартпай да коет да. Мисалы үчүн атам атаңгана десе, атам командировкага кетти же болбосо эжем бөлмөсүндө жатат деп коюшу мүмкүн. Мындайча айтканда бул атайын кылбайт, бирок аң сезимде болуп аткан подсознаниянын алдындагы нерселерди тартат да бала. Анан кимди аябай жакшы көргөн болсо бала, анда жакын мамиледе болсо ал сөзсүз түрдө өзүнүн жанына тартат. Анан үй бүлөдөн алыс кылып үй бүлө мүчөсүн тартса, анда ал адам менен мамилеси анча баарлашуусу жок да, ал адам менен. Же болбосо өзүн үй бүлөсүнөн алыс кылып тартып койгон болсо, анда ал адам дагы мындай өзүн мындай кабыл алынбагандай сезет да, ошол бала. Же болбосо бир алыс кылып тартып койгон болсо, алыс жакка тартып койгон болсо, алыс жакта жүргөн, же болбосо бир байкеси, эжеси, атасы болушу мүмкүн. Мүмкүн баласы менен такыр эле сүйлөшпөйт, ошол учурларда дагы алыс кылып тартат. Анан ошол нерселердин баардыгы, бул нерселердин баардыгы ата эне үчүн сигнал болуш керек да. Үй бүлөңдү тартчы деп эле, анан ошо үй бүлөсүнөн эле бала өзүн кандай сезип атат үй бүлөдө, ким менен жакын мамиледе болуп атат. Эгерде апасын алыс тартып койгон болсо, менин мамилем жетишпейт канкен деп, мындайча айтканда мамилесин корректировка кылып оңдосо да болот да. Бала өзүн тартканда сөзсүз түрдө барактын ортосуна тартат. Биз бала сүрөт тартып атканда, мисалы үчүн баланын байкап өзүнүн жумушубузду кылып аткандай болуп, бирок байкап карап койсок да болот да. Кимди биринчи тартты бала? Кимди эң акыркы тартты? Көбүнчө өзүн биринчи тартат, барактын ортосуна тартат. Анан өзүнө жакын болгон адамды өзүнүн жанына тартат да. Балдар эгерде бактылуу болсо, анда колдорун, буттарын ар тарапка кылып, колдорун ачык тартат да. Ал эми денесине жабышып, колдору жабык болсо, бала өзүнө ишене албастыгын билгизет да. Демек бул балага мактоо жетишпейт, жана мындай критика көп болуп аткан балдар дагы ошентип өздөрүнүн колдорун денесине жабыштырып, аркасына кылып, ошондой кылып тартат да. Колу кичинекей же колу жок да тартып коюшу мүмкүн да. Мен эч нерсе кыла албайм деген мындай өзүнө өзү ишене албастыгы бар да, демек бул балада. Анан өзүнө ишене албаган балдар дагы өзүн кичинекей кылып эле тартып коет. Бул балдар кам көрүүгө муктаж экенин, өзүнүн баасы төмөн экенин, өзүнө ишене албастыгын айтат да. Анан кээ бирде балдар өздөрүн жерден алыс тартат да. Мисалы үчүн ата энесин тартып туруп, анын жанына башы менен тең кылып өзүн тартат, бирок буту калкып турат да, жерге тийбейчи. Бул сүрөт дагы мындай бала менен ата энеси тең туштардай сүйлөшүп атканы ага жакпайт экенин билдирет да. Балдар сүрөттөргө мындайча айтканда өзүнүн коркунучтарын да тартышат да. Мисалы үчүн колдорун чоң, тырмоокко окшош колдорду тартат. Демек анда бир мындай ачуу жашайт да ошол баладачы. Чоң муштумду же болбосо чоң тиштерди, узун тырмактарды тартуу менен алар агрессия тууралуу айтып беришет да балдар сүрөттөрүнөн эле. Анан кимдир бирөөгө ачууланып жүргөнүн, ооба. Бул нерселер сүрөттө эгерде кездешип жатса, анда бул балага коргоо керек экенин айтат да. Баланын жүрөгүндө ачуусу бар экенин, бирөөдөн өч алгысы келгендигин айтат. Ошол учурда дагы биз балага суроо берип, эмне сени тынчсандырып атат деп бала менен сөзсүз түрдө сүйлөшүш керек. Болот кээ бирде мындай кайра-кайра сүрөт тартып атып, кайра-кайра өчүрүп эле тарта берет да сүрөттү. Бул деген демек үйдөгү кооптуу мындай коопсуз атмосфераны айтат да. Бала өзүнө өзү ишене албастыгын көрсөтөт. Анан көздөрүн чоң кылып тартса деп айттык, бул коркунучту билгизет. Анан тартып атканда дагы мындай штрихтер алсыз басымда болсо, жакшы баспай, алсыз басымда болсо, анда баласы мындай ата энесинин сүйүүсүнө көз жетпей, ката кетирип алгандан коркуп, критикадан коркконун да билдирет да бул нерсе дагы. Балдардын сүрөтү мисалы үчүн мына азыр жана ушул жерде дегенди билдирет да. Анткени баланын азыркы эмоциясы сүрөткө түшөт.
эгерде үйдө жаңы эле конфликт болгон болсо деп айттык, анда сүрөт тартырып деле кереги жок, билесиң ошонун баардыгын ал сүрөткө тартат экен, мындай билип каласың да, мына азыр дегенди билдирет да. Анан өзүңө окшош бирөөнү сүрөткө тартчы десек болот, мен мектептемин деген сүрөт тарттырсак болот. Сен бул жерде кандайсың, шайырсыңбы, кайгылуусуңбу, эмне үчүн, сүрөттөгү досторуң эжең эмне кылып жатышат деп, мектепте болобу, садикте болобу, садикте жашоосундагы кандай эмне болуп атканын да балдар билсе болот да, кандай жашап атат ал, мектептен өзүн кандай сезип атат деген сыяктуу. Кээ бирде сүрөт мындай сигнал болушу мүмкүн. Ошол учурда балдар психологторго, врачтарга кайрылыш керек болгон учурлар да болот да. Биз сүрөттөр аркылуу мындай эч кандай диагноз кое албайбыз, чыгара албайбыз деп айттык, жыйынтык чыгарбайбыз. Бирок кээде балдардын сүрөттөрү алардын физикалык ден соолугу жөнүндө дагы кабар берет да. Мен дагы ошо садикте иштеп атканда ушундай окуялар болду. Сызыктар түз эмес болгондо мындай жабык эле сызыкты бояй албай, мындай контурдан ашып кетип, же болбосо жетпей калып, ан нерсе дагы көзүнүн патологиясы жөнүндө айтат да. Ушундай учурлар болду. Ата-энесине айтып, мына көзүн текшерткиле дегенде чындап эле көзүндө мындай патологиясы бар экен, ата-энеси билбейт экен. Анан сүрөт тарттырганда анан көзүнүн патологиясы бар экенин билип, анан очки тагынган учурлар да болду. Анан же болбосо бул нерселер мындай неврологиялык бузулуулар бар экендигин айтат, же болбосо майда моторикасы жакшы өрчү электигин айтат. Мындай дене мүчөлөрүн денесине жабыштыра албайган, мындай ошондой тарткандар болот да. Мындай бутун өзүнчө, колун өзүнчө тартып аткан болсо, анда бул психикалык бузулуун тууралуу айтат да. Бир эле сүрөттү кайра эле кайталап тарта берген учурлар да болот. Ошол эле сүрөттү кайра кайталап тарта берет. Жана айттым, биз бир таанышым деп, ошол барганда, психологко барганда кайра жана деп чоң апасын тарта берген. Ошол эле сүрөттү кайра эле, ошол эле өңдө, ошол эле түс менен эле, ошол жерге эле жайгаштырып, ошол же оң жагына же сол жагына тартпай, ошол эле жерге кайра тарта берген болсо, ошол эле элементтерди колдонуп, анда бул мындай психологиялык травма алганын билдирет да. Ал ага кооптуу болгон абалды, же ага маанилүү абалды жашап өтө албай жатат дегенди билдирет да. Мындайча айтканда, чайнай албай жатат ошонучу кайра тартып, ал өзүнүн психикасын коргойт да ошол учурда балдар. Кээ бир сүрөттөрдө балдар мындай жандуу нерселерди тартышпайт, жансыз гана нерселерди тартышат. Демек, ошол учурда ага мамиле түзүү кыйын. Мен жана балам менен деп мисал келтирип кеттим мектептен. Ал чын эле мамиле түзүү кыйын мугалим менен, балдар менен. Ошол себептен ал жөн гана мектепти гана тартып койду да, ал жерде эч кандай балдарды тарткан жок. Жаныбарлардын тиштеринде аябай чоң бир аткыч, жардыргыч куралдары, кыйналып жаткан адамдар бычак, уштуу нерселерди, көп өлчөмдөгү кызыл, кара, бооз өңдөр бул коркунучту билдирет да. Кээде айта албай жүргөн жашыруун коркунучтарын билдирет. Мисалы үчүн, бир эле сүрөттөчү кара, күрөң, анан бооз эле өң болсо, башка өңдөр болбосо, анда бул баланын физикалык кыйналып атканын билгизет да. Демек, жакында бала ооруйт деген бул сигнал да, белги. Эгерде мисалы үчүн эки баланы отургузуп коюп туруп анан бир 6 карандашты берип коюп тигил сары өңдөрдү, башка өңдөрдү алып алып буга кара өңдөр эле калган болсо, анда муну эсептебейбиз. Бул балага өзүнө бериш керек бүт өңдөр туруп дагы анан ошол кара, күрөң, бооз өңдөрдү колдонуп аткан болсо, анда бул сигнал деп айтсак болот. Анда ал физикалык жактан кыйналып атат. Бул жакында ооруйт деген бир сигнал да болот да бул нерсе. Анан кээ бир учурда балдар таптакыр эле сүрөт тартпайм деп баш тартышат да. Бунун себеби дагы мындай жакшы өрчү элек майда моторикасы, же болбосо өзүн көрсөткөндөн коркушат балдар. Ката кетирип алам деп коркот, же болбосо психотравмалык абалга туш болгондо ошондой болот да. Балдардын сүрөттөрү мындайча айтканда балдар менен сүйлөшкөнгө жакшы да өбөлгө түзөт да. Сүрөттөрдөн эле биз айттым, дагы бир жолу кайталап кетким келип атат. Такыр сүрөттөрдөн эле улам диагноз койгонго болбойт. Балдар мындайча айтканда сүрөт аркылуу өздөрүн билгизип, мындай биз балдарга ар кандай проекцияларды, психологияда проекция деп коет. Мисалы үчүн, үй бүлөңдү балдар сүрөт тарткысы келбейт, үй бүлөң тартчы деген учурда көп учурда балдар тарткысы келбейт да. Эгерде көйгөйлүү үй бүлө болсо, анда тарткысы келбейт. Мисалы үчүн, бир кызга ошондой анализ жүргүзүп келгенде, ал тарткысы келбегенде, анан
психологдор мындай колдонушкан да, сен анда үй бүлөңдү мындай дарак катары тартчы деген да, дарак мындай семья дерева деп орусча айтканда үй бүлөң мындай бак дарактардын мындай образында тартчы дегенде, ал кыз болсо ушундай көйгөй болгондо, ал кызда өзүнөн өзү эле мындай башкача болуп, агрессивдүү болуп эле башкача болуп кеткенин ата энеси байкагандан психологдорго алып келген. Ошондо психологдор сүрөт тарттырганда анан кыз тарткысы келбей айтты, бирок тартты да. Ошол проекция сүрөттү тартканда кыз мындай тартты да, өзүн бир дарак кылып тартты. Ошол даракта кыйып-кызыл, кочкул кызыл жемиштер өсүп чыккан да, бул мен деди. Анан жанында чырмооктор басып калган ошол даракты. Бул менин досторум. Анан дагы тикенектер аябай сай кылып атат да ошол даракты. Бул менин досторум деди да. Көрсө анын көйгөйү ошо достору аябай жаман таасир берип шылдыңдашкандыктан ал аябай агрессивдүү болуп, жана кызыл, кочкул кызыл өң бул агрессивдүү деген билгизет. Өзүнөн мындайча айтканда ошол кочкул кызыл жемиш чыгып атат да, мындай агрессия чыгып атат өзүнөн деген. Бул кыз ойлонбой эле тартты, а бирок бул эмне деп бала кыз менен сүйлөшүп келгенде көрсө достору аябай кыйнап жибергендиктен кыз аябай ошондой агрессивдүү абалга туш келип калганын билишкен да ата энеси. Ошондой сүрөттөр бизге жардамга келет деп айтсак болот. Мен жакында ушул курбум, жакында эмес, бир жылдай убакыт мурда курбум айтты эле да, менин кызым, ал кызы 5 жашта, анан 2-класс окуган байкеси бар, ошол экөөнү эле тарта берет дейт. Экөөнү эле жетелештирип эле тарта берет дейт. Ушундан башка сүрөт тартпайт, сүрөт тартчы десең эле депчи. Анан жакын мамиледе го. Ошондой окшойт. Атасын да тартпайт экен, байкесин да тартпайт экен, апасын да тартпайт экен, ошол экөөсүн эле жетелештирип эле тарта берет дейт. Анан менин өзүмдүн балам болсо 1,5 жаш ушундай кезинде, сүрөт али тарта элек кезинде ошо тили чыккан эле, кагаз берчи, ручка берчи деп чыккан да. Кагаз берчи, кагаз деп эле, анан кийин кагаз берсең, ручка берчи дейт. Анан ручка берсең же карандаш берсең, анан кимибизге болбосун атасына же чоң атасына же мага көтөрүп келип, эми ат тартып берчи дейт. Ат тартып берсең, ит тартып берчи дейт. Итти тартсаң, индюк тартып бер дейт да. Ушул үчөөнү дайыма тарттырат эле. Мен таң кала берчүмүн. Ошол альбомдорун дагы деле катып жүрөм ба, кийин чоңойгондо көрсөтөйүн депчи. Күндө эле кайталанган ат, ит, индюк үчөө да. Өзү тарткан эмес. Жок, өзү тартпайт. Өзү тартпайт, бизге тарттырат эле да. Анан азыр дагы ар кандай сүрөт, ар кандай тематикадагы сүрөттөрдү тартат. Бир күнү чындап аябай кызыгып скетчбук алдырып алган. Анан ошого бир күнү мындай мультфильмдеги каармандарды тартат, бир туруп ошо тамак аштардын сүрөтүн тартат дегендей да. Ал эми азыр чоңоюп эле калды, өспүрүм куракка жетти, бирок ошонун жан дүйнөсүн мен дагы билгим келип атат да. Сиз айтып отурсаңыз ойлонуп атпаймынбы, кандай нелерди, эмне өзгөчөлүктөрдү билсем болот экен бул баладан деп. Менин иним бар, сүрөтчү, ал болсо айтат, мен кичинекей кезимде азыр сүрөтчү, анан кичинекей кезинде мен аны билем да, коёндун сүрөтүн тартып туруп, кочкул көк менен боеп салчу. Ай, бул деген кочкул көк коён болчу эле деп биз аны эме билбей элечи. Кочкул көк коён болчу эле деп ошентип койчубуз да. Коён деген ак болот, же боз болот, же кара болот. Мындай кочкул көк өңдөгү коён болбойт эч качан деп аны ушинтип коет элек. Анан кийин сүрөтчү болуп, абдан жакшы сүрөттөрдү тартып жүргөн кезинде мен айтып калдым да, сени сүрөтчү болот деп мен такыр оюма да келген эмес эле депчи. Ал жана Асөл Молдокматова, Актан Исабаев сыяктуу ушу белгилүү инсандардын портреттерине чейин тартты да. Ушунчалык жандуу кылып тарткандыктан аябай таасирдүү көрүнөт. Анан ушундай сүрөтчү болот деп мен сени ойлогон жок элем, сен коёнду көк кылып тартып салчу элең го деп калам да. Азыр айтып отурсаңыз, балким ошол түс деле кайсы бир нерседен кабар берип аткандыр, ошонун жашоосунда кандайдыр бир ички дүйнөсүндө бир нерсе болуп атканынан кабар берип аткандыр деп ойлоп атам. Биз коомчулукта эми бул сүрөтчүлүк жамбага турган кесип эмес деген көз караш бар го. Ошол эле инимди апасы айтчу да. Ооба, сүрөтчүлүгүн баалачу, керектүү нерсесинин баарысын сатып берчү дегендей. Бирок мен бул эми жанбага турган кесип эмес да дегендей кылып койчу да. Башка кесипти дагы үй бүлөсүн багыш үчүн, балдарын багыш үчүн бир нерсе кылыш керек го деп эле аябай сарсанаа болуп жүрөт эле. Анан ушундай көз караш бар да бизде. Чыгармачылык менен, кагаз менен иштеген адамдарды бир мындай
алсыз деген сыяктуучу. Ушундан башка нерсе колунан келбейт. Эркек киши деген момундай деген бир кара жумуш менен иштеп, күжүлдөп момундай кылып жүрүш керек деп бир деген көз караштар айылда, айрыкча айыл жеркесинде жашаган инсандар арасында бар го. Бирок бул жан дүйнөнүн күзгүсү экен да, ошол жан дүйнөдө эмне болуп атканын чыгарып дегендей. Биз балким балдарыбыз ар бир эле бала кичинекей кезинде карандаш кармап, сүрөт кармап, улураак бир туугандары сүрөт тартып атса ручкасын талашып, карандашын талашып калышат го. Ошол учурда эми сатып берип коет эмеспизби, жөн эле альбом буга тартсен деп, же болбосо карандаштарды сатып беребиз, бирок сүрөтүнө анча маани бербейбиз, эмне тартып атат. Анан кийин бул ким деп коебуз, анан мындай экен, андай экен деп сиз айткандай жыйынтыктарды чыгарып коебуз, бирок анын жан дүйнөсүндөн жаралып атат ушул нерсе. Ал жан дүйнөсүндө могул нерсени айткысы келип атат дегенди көп мындай анализдебейбиз го. Демек бул дагы көйгөйлөрдү жаратышы мүмкүн, чындап эле ачык айта албаса, сезимдерин толук түшүндүрө албаса, кээ бир балдар мисалы үчүн эмне болуп атасың, эмне десе эле эч нерсесин айта албай эле ыйлайт го. Ооба. Демек ошондой болуп атса, балдар ыйлап атса, же бирдеке айтып атсаң коркуп атса, же бир жактан качып атса дегендей, бир нерсени жактырбай атса, сөзүнөн, мамилесинен, жүрүм-турумунан байкалып атса, демек аны сүрөт тартып да көрүш керек экен. Биздин жогоруда берген кеңештерибизди эске алуу менен, ардактуу угармандар, ушул ыкмаларды колдонуп көрсөңүздөр деп айтат элем. Бүгүн биз апалар мектеби уктуруусунда балдар тарткан сүрөттөр эмнелерден кабар берет деген теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Биз менен байланышка чыгууну каалаган угармандарга али убакыт бар. Бизде 15 минуттай убактыбыз бар. Андыктан чамдаңыздар, кызыктырган суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Биздин WhatsApp, Telegram аркылуу билдирүүнү калтырууну каалаган угармандар үчүн 0705 53 16 64 сандары кызмат кылып жатат. Түз эфирге 0312 91 19 19 сандарын терип чалсаңыз болот. Ошондой эле Facebook'та баракчабыздан бизди түз эфир аркылуу дагы көрсөңүз болот. Билдирүүлөрүңүздү ал жака да калтырып, суроолоруңуздарды берсеңиз болот. Убактысы келгенде биз көңүл буруп жооп бергенге аракет кылабыз. Биз бүгүн ушу балдар тарткан сүрөттөрдөн алардын эмоционалдык, психикалык жана физиологиялык абалы тууралуу, кандай маалыматтарды алса болоору тууралуу сөз кылдык. Сүрөттөгү өңдөр, түстөр дагы кандайдыр бир нерседен кабар береби, ошол туурасында сөз кылдык. Кандай учурда балдардын сүрөттөрү кооптуу абалды билдире тургандыгын талкууладык дегендей. Мен дагы бир ушундай маалыматты окуп калдым эле да бир жолу. Азыр издеп таппай калдым. Жанагы чоң эле адамдар кагаз бетине бир чийип калышат эмеспи? Же болбосо кагаз бетине деле эмес, кээде баягы тышта сүйлөшүп отурганда дегендей, чымда айыл жерлеринде айрыкча жерге бир чыбыкты алып алып, же болбосо бир бутактын сыныгын алып алып Сүйлөшүп отуруп эле бир нерселерди кагаздын четине. Же болбосо үйдө отурса кагаздын четине, кагаздын бетине, мисалы окшош нерселерди көп тартат да. Мен көп учурда байкайм да, телефон менен сүйлөшүп атканда мынтип кагаздын бетине мынтип бирдекелер жазабыз, Ооба. Анан бир нерсени угуп отурганда дагы, мисалы үчүн кимдир бирөөнү радиодон угуп отурсаң, же болбосо жана онлайн кездешүүлөр учурунда дагы ошол аларды бирөөлөрдү угуп отурасың, бирок чийип отурасың да. Бизде дагы ошо онлайн чогулуш болгон учурда, планерка болуп аткан учурда мен өзүм байкайм да, астында баягы эмне маанилүү маселелер козголот, ошолорду жазып алайын деген барагым болот сөзсүз түрдө. А планерканын аягында мен аяка толтура сүрөт тартып койгон болом да. Ошондон улам айтып атам, ошол кагаз бетине тартып койгон сүрөттөр эмнени билдирет? Мисалы үчүн мен сизге жана айтпадымбы? Мен тегеректи чийип, анан ичин монтип тордоп чыгам да. Эмне экенин өзүм билбейм. Ошол жанагы маалыматты айткан маалыматта, жана мен айтып аткан маалыматта бар болчу да, адамдар же жылдызчалардын сүрөтүн тартат, же болбосо гүлдөрдүн сүрөтүн тартат, кайталантат, же болбосо толкундардын сүрөтүн тартат, же жөн эле сызыктар, же жана арынын уюгуна окшогон 6 бурчтуктарды бири-бирине жармаштырып ушундай кылып тартат, же 3 бурчтуктар, 4 бурчтуктар деген сыяктуу. Жана кубиктерди тартышат, мисалы үчүн көп учурда ошо кубиктерди тарткандарды да көп байкайм мен. Ушул дагы бир нерселерден кабар бериши мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз? Ооба. Көп учурда мен байкайм да, мен мындай ошондой учурларда болгондо ысымымды жазып, же болбосо кол койгонду жакшы көрөм да. Кол коюп эле бул нерсе эмне жөнүндө билдирет десек, мындай өзүнүн менменсингенинен кыйналган адам, мындай өзүнө мындай
мындайча айтканда мен өзүн тастыктап аткан адам, мен деген жакшы мындай мындай өзүнө өзү ишенүүсү ылдый төмөн болгондо өзүнө жок мен андай эмесмин деп мындай күрөшүп аткан адам дагы мындай ошол нерсе да билдирет да. Анжа геометриялык фигураларды тартат го, жанагы 3 бурчтук, 4 бурчтуктарды. Ошол деген бул максаттуу адамдар тартышат да. Ошону эгерде бурчтары аябай ашык болуп 6дан ашып аткан болсо, 6дан ашып кетсе жана бурчтарычы, анда бул тартып аткан автор аябай мындай аябай осторожный, кылдат. Аябай кылдаттуу адамда, бир нерселерди мындай байкап, ойлонуп жазаган адамда аябай мындай көңүл буруп бир нерселерге мындай аккуратный адам деп айтсак болот да. Тыкан адам. Ал эми жанагындай тоголок, мындай тоголок нерселердин бардыгы характеринин, анын мүнөзүнүн аябай жумшактыгын билгизет да. Тегеректин ичин боёгон адамдар болсо мындай көп адамдар менен сүйлөшкүсү келбейт, көп эле сүйлөшө бербейт да. Андай адамдарчы мындай өзүнө өзү мындай түйүнт адамдарды билдирет деп айтабыз да. Жанагындай спиральдар тартат го. Ошол спиральдар болсо өзүнүн эмоциясынын мындай өзү менен өзү эле переживать этип атып эле өзүнүн эмоциясында жүргөн адам өзүнүн эле ички жан дүйнөсүнө мындай маани берип туруп, анан сырткы дүйнөнү мындай сырттагыларды мындай көрбөй калат да. Андай адамдарчы мындай өзүнүн ички жан дүйнөсү менен эле кызыктар болуп жүргөн адамдар болот да. Жүрөк да тарткан адамдар болот, көбүнчө жүрөктөрү да тартып калышат го. Жүрөк тарткан адамдар болсо мындай алар бат тарынышат да. Ошол адамдарчы бат мындай сезимтал адам болот да. Бир нерсени аябай кабыл алып алып, мындай кыялданган адамдар болот. Сыртынан мүмкүн строгий болуп көрүнөт, бирок алар мындай ичинен мындай жакшы адамдар деп айтсак болот да. Жылдызды тарткан адамдар, аларга мындай карьера маанилүү да, иш маанилүү. Алар карьера мындай жетип, карьераны мындай өрчүтүп, адамдардын ага мындай кабыл алуусуна муктаж адамдар, өзүнө максат коюп ошол максатка жетем деген оптимист адамдар болот да. Жанагы күндү, кээ бирлер күндү тартат, анан жанына эмени тартып, нурларын тартат, күндүн нурларын, анан эмени тартып коет го. Чоңдор эми күндү тартат, анан жанына булуттарды мына колум менен мынтип көрсөттүм го. Булуттарды тартып коет. Ал ошол мындай жакшы адамдар да, булар мындай оптимист, мындай баарлашууну издеген адамдар болот, баарлашканды жакшы көргөн адамдар ушинтип көбүнчө ошондой күндөрдү тартат да. Көп учурда жанагы мындай крестиктер тартат го, айкаш кылып тартып коюшат. Ошонун бардыгы бул мындай бирөө менен мындай келишпестикти билдирет да. Бирөөгө мындай кечирим сураш керек болгон учурда ал өзү деле мынтип ойлонбойт, бирок жан дүйнөсүндө бирөө менен сүйлөшүш керек. Же болбосо жанагы мындай эме тартат го, решетка. Торчолорду. Ошонун бардыгы бул алдыда турган бир абал алдында мындай коркунучту билдирет да. Бул өзүнө мындай ответственность, жоопкерчиликти алгысы келбеген нерсени ошол учурда дагы ошондой торчолорду тартып баштайт да. Кээ бир адамдар ойлонбостон мынтип үйдү тартып башташат. Үй деген бул демек ал адам мындай өзүнө поддержка издеп атат да. Мындайча айтканда ал өзүнө мындай бирөө жардам берсе, мындай бир опора керек ал адамгачы. Же болбосо ошондой адамдар мындай бирөөнүн мындай эмесине муктаж да, колдоосуна муктаж. Кээ бир адамдарды карап турсаң, 1-2 деп эле жаза беришет го, мынтип эле. Андай адамдар көбүнчө кантип акча тапсам экен деп мындай финансы жактан, же болбосо кантип мен ушул карызга батып калдым экен деп ойлонуп жүргөн адамдар көбүнчө ошо цифраларды мындай ойлонбостон эле жаза беришет да. Жана сен айтып калбадың арынын уюгун депчи, ошол арынын уюгунда көп тартат адамдар. Ошол арынын уюгун тарткан адамдар мындай жашоосун тартипке келтиргиси келген, тынчтыкты каалаган, өзү менен тегерегиндегилер менен болгон мындай гармониянын болушун каалайт да. Анан үй бүлө күткүсү келген көбүнчө жаш балдар ошондой тартышат да. Ал эми гүлдөрдү да көп тартып калышат. Гүлдөрдү тарткан адамдар мындай башкаларга жардам бергиси келген, орусча айтканда отзывчивый деп коет го, ошондой болушат да. Сезимтал, эмоционалдуу келишет да. Эгерде гүлдү вазага тартып кое турган болсо, анда ал адамга мындай
мындай энергиялык мындай ага мындай жардам керек да, подпитка деп коет го. Ошол нерсе керек. түрткү берүү керек. Шахмат доскасын тарткан адамдар да бар. Алар болсо мындай кандайдыр бир кыйын акыбалга түшүп калган учурду билдирет да, анан ошол кыйын акыбалдан ошол кантип чыксам экен деп мындай жолун издеп аткан учурларды билдирет да. Демек, жашоонун ар кандай кырдаалында ар башка сүрөт тартышы мүмкүн, Адам сөзсүз эле бир адам бир түрдөгү эмес, ар кандай кырдаалда ар кандай сүрөттөр тартышы мүмкүн экен. Демек, бул аркылуу дагы анын жан дүйнөсүндө эми адам жашоосунда ар кандай окуялар болот да, ошого жараша ар кандай сүрөттөр тартылышы мүмкүн экен, Муну билип алуу да өтө кызык экен, ардактуу угармандар. Мен үчүн да аябай кызык болду. Мен айтып кетейин деген унутуп кетиптирмин. Кээ бирде балдарчы сүрөттөрүнөн байкасак болот да, мындай жаныбарлар тартканда бир шрамдарды тартат да, бир пластырь жабыштырып коет, могул жерине жараттары бар деп. Ошол учурда баланын өзүнүн ошол кайсы жерге пластырды жабыштырып койгон болсо, баланын денесин карап чыгыш керек да. Демек, ошол жерде анын айта албай жаткан мүмкүн бир шрамдары бардыр да, карап да көрсө болот да. Бул дагы бир ошол жери, бул дагы бир сигнал деп айтсак болот да. Ошентип бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калыптыр. Зульфия эже, бүгүн ушул билинбей эле өтүп кеткендей сезилди мага. Өзүм баягы сиз айтып отурсаңыз ойлонуп элестетип атыпчы, кайсы учурда кандай болот, бала сүрөттөр, мен өзүм тарткан сүрөттөргө байланыштуу көп ой жүгүртүүлөр болду менде дагы. Ошондой ардактуу угармандар, эми сиздер менен коштошууга туура келет, себеби бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келди. Келерки шейшемби бизде 1-июнь апалар кечиресиздер, балдарды коргоо күнү экен. Майрамдык чыгарылыш болот, балдарды коргоо күнүнө арналган майрамдык чыгарылышта кайрадан жолугушканча сиздер менен коштошобуз. Бүгүн бизде сиздер үчүн кызмат кылган мен, журналист Асель Кайыпова жана үй бүлөлүк маселелер боюнча консультант психолог Зульфия Абдрасулова болду. Режиссерлук пультта Анара Маматкадырова кызмат кылды. Туура бир жумадан кийин кайрадан эфир аркылуу сиздер менен амандашканча сак саламатта болуңуздар. Ар дайым үйүңүздөрдө барчылык, токчулук, ынтымак жана тынчтык болсун. Эмки уктуруудан жолугушканча саламатта калыңыздар. Asıl adam